эгерде совет бийлиги болбосо, коммунистик партия болбосо, буларды басмачыларды жок болбосо, булар совет элин кырып таштамак эле деген көркөм фильм аркылуу алар душмандын образын жаратты дагы, ошол басмачыга бүт душмандын образын топтоду да. Анан кийин Мадамбек бир гана кыргыздарды эмес, орустар тоногондук үчүн дагы, орустарды тоногондук үчүн да, орустардын айыркычтактарына кол салган басмачыларды дагы жазалаган. Мисалы Калкожоно маалыматтарын Ташкентте, анткени себеби Түркистан АСРнын борбору Ташкент болуп турган 1918 жылдан 1924 жылга чейин. Маалымат дегениңизде сүрөт бар. Сүрөттөр бар. Булардын кылмыш иштери бар, сурактары бар да? Жок, сурактары бул УКМКда, Улут коопсуздукта. Булардын кыймыл аракеттери боюнча, булардын чыгышы боюнча, булардын аракеттери, согуштук аракеттери боюнча Ташкенттеги архивде турат. Алардын көбүнчө Жыйырманчы кылымдын 20-жылдарында Борбор Азияда кулаш жайган басмачылык кыймыл тууралуу бүгүнкү күнгө чейин талаштуу пикирлер бар. Басмачылык кыймыл тууралуу архивде кандай маалыматтар бар? Бул кыймыл тууралуу чындыкты канчалык айта алдык? Архив маалыматтарды канчалык ачка чыгара алдык? Ушул суроолорду Куугунтук курмандыктары подкастында тарых илимдеринин кандидаты, Ош мамлекеттик университетинин доценти Талайбек Жаркынбаев менен талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы, куш келдиңиз биздин студиябызга. Рахмат. Буга чейин ушул биздин Куугунтук курмандыктары подкастында бир эки үч жолу сөз кылдык да, анан биздин ошол YouTube'га чыккандан кийин алдына жазат да биздин көрөрмандар. Эмне үчүн силер басмачы деп атап атасыңар? Ким басмачы деп мындай? Ушул термин биздин лексикабызга кантип кирип калды? Негизи эле ушул совет мезгилинде ушул терминди 70 жыл колдонуп жүрдүк да, тарыхта, тарыхый китептерде. Терминдин өзү жөнүндө айтып берели, анан темага кетели. Жакшы болот. Басмачылар дегендин этимологиялык мааниси бул тиги советтик мезгилде эле советтик тарыхчылар тарабынан эле бул такталган. Бул басмак түркий сөздөн алганда басып алуу, зорду көрсөтүү, зомбулук көрсөтүү деп ошол Поляков, ошол басмачылык кыймыл боюнча специалист Поляковдун, Чугуновдун китептеринде көрсөтүлгөн, ал уже такталган. Бул өзү терминдин аталышы риторикалык маселе, талаш тартыштуу маселе. Ал бүгүнкү күнү кайрадан кимди басып алгандыгы жөнүндө бүгүн коомчулук айтып атпайбы? Керек болсо алар өздөрү басып алган. Тиги советтик мезгилде болсо тиги басып алган, тиги басмачылар басып алган, тиги совет бийлигин басып алган, зорду көрсөткөн. Бүгүнкү күндө мына жаңы көз караш менен айтканда керек болсо алар өздөрү басып алган, өздөрү басмачы деп келип атпайбы? Бул өзү риторикалык маселе. Бирок андан дагы маанилүүсү, бул басмачы деген термин качан пайда болду? Анан кийин кимдер колдоно баштады? Ушул маселе өтө кызыктуу да. 1918 жылдан баштап 1920 жылга чейин Кызыл армиянын, ошондой эл комиссарлар советинин, жергиликтүү революциялык комитеттин оперативдүү маалыматтарында, стенограммаларында басмачы деген термин таптакыр колдонулбайт да. Башында жок, таптакыр жок. 18 жылдан билесиз, Кокон автономиясы талкалагандан баштап 20 жылга чейин ушул биринчи фазасы болот да, басмачылар элдик кыймыл болот. Бул жерде басмачы деген терминди колдонушпайт. Анын ордуна шайкалар, бандиттер, каракчылар деген терминди колдонушат. Анткени себеби бул термин каяктан келип чыккан? Бул термин 1917 жылга чейин эле падышалык Россиянын Түркистандагы баягы биринчи дүйнөлүк согушка, баягы оорлук жумуштарга, согушка мобилизациялоо учурунда тиги мобилизацияга каршы элдик көтөрүлүштөр болгон. Ал элдик көтөрүлүштөрдүн жыйынтыгы 16 жылдык көтөрүлүштүн кульминациясы болуп атпайбы? Ошондой эле көтөрүлүш 14-жылда тиги түштүктө Ферган өрөөнүндө болгон. Көптөгөн лидерлер, ошол саясий лидерлер, көтөрүштүн лидерлери администрацияга кол салышып, бүт жигиттери менен көтөрүлүшкө чыгып, көтөрүлүштөрдү уюштурушкан. Ошол учурда Россия падышачылыгынын акыбалы өтө оор болчу, акыркы учурда согуш учурунда. Осман империясынан бир канча агенттер келген. Агенттер келип, Россия падышачылыгына каршы контрреволюцияларды уюштуруш үчүн атай пропагандалык иштер жүргүзгөн. Ошол пропаганданын аркасында чоң көтөрүлүштөр болгон. Ошол чоң көтөрүлүштөрдө бүт катышкандардын бардыгын каракчылар жана каракчылык деген берене менен бардыгын көбүн сүргүнгө айтылган. Алар кимдер? Алар ушул Мадамбек, революцияга чейин эле Мадамбек, Мойдунбек,
көрші ермат, кичик ергеш, чоң ергеш, қалқожо, мына теге 17 жыл шығып атпай басмачы, ошолордун бардыгы сүргүнгө айдалган. Демек падышалык учурда эле. Падышалык учурда сүргүнгө айдалган булар. Көтөрүлүштү теге немеде эле башталган булар. Теге 14 жылда башталган. 14 жыл. Аларга каракчылык деген, каракчы деген термин ярлык тагылган аларга. Октябрь революциясы ишке ашып, андан кийин ал жерде бийлик алмашкандан кийин алардын бардыгы сүргүндөн келген. Сүргүндөн келген дагы кайрадан эле теге Кокон автономиясын курууга активдүү катышкан булар. Уламалар тараптан, уламалар деп коет, уламалар тараптан актив коет. Андан кийин теге Кокон автономиясы талкалангандан кийин кайрадан элдик көтөрүлүш ачык мындай бир формага чыгып, элдик көтөрүлүш мурда латенттик жабык болуп келсе, 17-нчи жылы, 18-нчи жылы Кокон автономиясы талкаланышы менен ал ачык формага өткөн. Мына ошентип географиясы да кеңейген. Эл кошулган буларга, жалпы ошон үчүн элдик көтөрүлүш деп атабыз да. Ошон үчүн аларды теге падышалык администрациянын колдонгон терминди булар 20-жылга чейин колдонгон. Каракчылар, анан шайкалар, бандиттер деген терминди колдонушкан. Андан кийин 18-нчи жылы Михаил Васильевич Фрунзенин келишими менен 20-жылы жылы келишими менен абал бир аз өзгөргөн. Андан кийин совет бийлигинин органы, саясий органы болгон Красная звезда, Советский Туркестан деген газеталарга ата бир идеологиялык обработка болсо керек, идеологиялык жактан иштеп чыгышканда анан кийин аларга анан кийин басмачы деген терминди киргизишти. Колдоно башташты. Демек экинчи этабында жана 20-чы жылдардын орто ченинен кийин 20-чы жылдан экинчи фазасында, уже экинчи фаза деп коет, экинчи фазасында уже басмачылар деген термин ошол теге совет бийлигинин саясий органдарында пайда болду, журналдарда пайда болду. Ошол боюнча эле биз да ошол терминди атап калдык. 70 жыл бою ошол басмачылар булар контрреволюциялык уюмдар, булар бандиттер, булар шайкалар деп бүт советтик тарыхнама ошентип биздин аң сезимибизге баягындай кыттай куюп отурду. Андан дагы эффективдүү методу бул болгону бир 10 чакты көркөм тасма тартылды. Эл эми теге Поляковдун, Чугуновдун, совет историографтардын китебин окуйт да, алардын аң сезимине булар басмачылар, булар бандиттер, бул антисоветтик кыймылдын өкүлдөрү, булар эгерде совет бийлиги болбосо, коммунисттик партия болбосо, буларды басмачыларды жок болбосо, булар совет элин кырып таштамак эле деген көркөм фильм аркылуу алар душмандын образын жаратты дагы, ошол басмачыга бүт душмандын образын топтоду да. 10 чакты кино, көркөм фильм ошоларды душмандын образы жаралды теге совет элинде. Мен бүтүндөй бир муундар тарбияланып калды да. Ооба, аң сезимге куттай коюлган басмачы деген ярлык мына бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүгүнүн жүрөгүндө сакталып, бүгүнкү күнгө чейин басмачылар жек көрүшөт. Мына коомдо бүгүнкү күндө бизде коомдо эки көз караш бар. Көпчүлүгү дагы деле алар бандиттер, алар дагы эле шайкалар, совет бийлигине каршы чыккан контрреволюционерлер, контртөңкөрүшчүлөр. Ал эми жаңы көз караш менен изилдегендер болсо, жок, булар эч кандай басмачы эмес, булар элдик боштондук көтөрүлүштүн башчылары, булар Түркистанды боштондукка чыгаруу кыймылынын башчылары, мекенди ойлогон, жерди ойлогон, мекенчилдер, патриоттор деген эки бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда ушундай эки көз караш бар. Коомчулукта да, академиялык чөйрөдө да ушундай эки көз караш бүгүнкү күндө жашап атат. Ушул суроого келерден алдын да, мына колумда сиздин жаңы эле жарык көрдү го, могу китебиңиз турат. Фергана өрөөнүндөгү басмачылык кыймылдын кыска тарыхы деген. Бул бүтүндөй архив материалдарга таянып жазып турсуз. Ооба. Анан негизинен ушул басмачылык кыймылдар боюнча буга чейин да айтып келишти. Биздин архив материалдардын көбү Өзбекстанда депчи. Ооба. Анан сиз Өзбекстанга ушу 90-жылдардан бери эле такай барып изилдеп жүрөт экенсиз. Сиз айтып аткан талашты жокко чыгарыштын бир эле жолу бар. Бул архивдик фактылар, далилдер. Анан аны кантип чечмелеп айтып бериш да. Ошо архивде басмачылык кыймылга тиешелүү кандай материалдар таап алдыңыз? Да кандай материалдарды алса болот ушундан баштайт. Биринчиден бул маселени мындай карашыбыз керек да. Постсоветтик мамлекеттерде биринчиден кандай изилденип атат да. Андан кийин бизге бул Кыргызстандын окумуштууларына ким жем таштады, муну кайрадан изилдеш керек деп ким жем таштады башында 90-жылдардын аягында, ким жем таштады, карап чыгалды деген мына ушул маселеден башташыбыз керек да. Мисалы бул тема Тажикстанда жабык тема. Анткени режимди билесиз ал жерде. Ал жабык тема. Түркменстанда жабык тема, бул тема жабык. Изилдөөгө тыюу салган. А Өзбекстанда болсо 80 кайра куруу саясаттан соң эле булар тарыхты теге Өзбекстан тарыхын кайрадан карап чыгуу маселеси күн тартибине коюлуп, алар 90-жылы эле башталды да. Дароо эле ушул темага киришти. Өзбекстан Республикасынын биринчи президенти Ислам Каримов
1990 жылы апрель айында ал учурда союз таркай элек болчу. Өзбекстан СССРнин коммунистик партиясынын 27-чи курултайында ал мындай деген бир тарыхчыларга дем берди да духун көтөрдү. Биздин тарыхты жазган советтик тарыхчылардын концепциясы жарабайт. Алардын тарыхын, биздин тарыхыбызды бурмалап таштаган. Алар биздин тарыхчыларга тапшырма тез аранын ичинде Өзбекстан тарыхын жазып чыккыла. Эгерде ал тарыхты жазбасаңар, анан конкреттүү айтканда басмачыларды эл душманы кылып койгон. Басмачыларды кайрадан карап чыккыла. Репрессия болгондорду кайрадан карап чыккыла, кайра жазгыла. Эгерде жазбасаңар, биздин ата бабаларыбыз кечирбейт, бизди арбага кечирбейт дегендей мааниде бир мындай патриоттук мааниде тарыхчыларга дем берди да, багыт берип койду 90-жылы. Ошол 90-жылдан баштап анан кийин 93-жылы, 94-жылы, 95-жылы 3 кандидаттык диссертация корголду. Улуттук боштондук кыймыл. Карасаңыз 93-жылы. Мына эгемендүүлүктү эми алгандан кийин башталды. Мына мисалы Хидиятова, Раджапов, профессор Раджапов докторлук диссертацияны аябай күчтүү специалист. Зияева, профессор Зияева. Агзам Худжаев Кокон автономиясы боюнча зашта кылган. Курбанов, Норжигитова иш кылып бир 5-6 кандидаттык диссертациялар ушул 93-жылдан баштап 2000-жылга чейин улуттук боштондук кыймыл деп деген тиги ошондой өңүттө каралып ушундай баасын алды, тарыхый баасын. Андан кийин 95-жылы, 96-жылы Илимдер академиясында Өзбекстанда атайы басмачыларга арнап илимий чоң форум өткөрүлдү. Алар мындан кийин биз басмачылар кыймылы деген терминди алып таштап туруп, буларды истиклалчылар кыймылы деген, азаттык кыймылы деп атайбыз деп бардыгы ушундай чечимге эришип, мына ошондон баштап аларда чоң бир илимий концепция жаралды да. Илимий концепция жаралды. Алар 95-жылы эле башталды. Мына ушул өңүттө караганда биринчи жолу бизде Кыргызстанда ушулардын таасиринен болсо керек, биринчилерден болуп ушул концепциянын алкагында биринчилерден болуп Кыяз Сатарович Молдокасымов, профессор Тынчтыкбек Чоротеген, ошондой эле Өмүр Бегалиев деген өзү өтүп кетти. Бегалиев деген ушулар массалык маалымат каражаттарында басмачыларды кайрадан изилдеп чыгышыбыз керек. Бул бандиттердин кыймылы эмес экен, бул элдик боштондук кыймыл экен дегендей маанидеги макалларды байма-бай коомчулукка жарыялап турушту. Мына ошонун негизинде мен 2001-жылдан баштап Ташкентке каттай баштадым. Ташкентте бир 3 жыл иштедим. Ташкент ал учурда архивинде. Ал учурда Ташкенттин архиви ачык болчу. Биз үчүн азыр жаап таштады, азыр барууга кыйын. Мына 3 жарым жыл иштеп, аябай жакшы материалдарды алып келдим. Ошол материалдардын баардыгын 2003-жылы баардыгын материалдарын сборник кылып, заштан тиги кандидат диссертацияны коргоонун алдында сборник кылып чыгарып Илимдер академиясына бердим. Анан зашта тиги коргогондо дагы чоң жардам болду, ошону коргогондо дагы. Анда ал жердеги диссертациядагы тиги мазмуну, диссертациямдын тегизге менин тыянагым. Алар Өзбекстанда 1918-жылдан баштап 1932-жылга чейин улуттук боштондук кыймыл деп атаса, менин тыянагым боюнча ал жерде мен кыргыздардын басмачылык кыймылга катышуу процессин, ошолордун катышуунун феноменин өзүнчө бөлүп бердим да. Кыргыздардын максаты эмне эле ал жерде? Кыргыздар кандай формада катышты? Максаты эмне эле? Мына ушундай маселени ачып, тиги өзүмдүн тыянагымды тиги ошол Илимдер академиясына жактадым. 2009-жылы азыркы академик Аблай Асанканович Кыргызстан тарыхы деген китепке, жогорку окуу жайлардын арналган китеп. Ошол китепке гражданская война деген бөлүгү бар. Ошол жерге менин тыянагымды киргизди. Сиз боштондук кыймылы деп атай алдыңыз. Мен боштондук кыймыл деп атадым. Анткени себеби алар болсо Өзбекстандын тарыхчылары 1918-жылдан баштап 1932-жылга чейин аягына чейин улуттук боштондук кыймыл деп берип атат. Мен болсо 1918-жылдан баштап 1920-жылга чейин элдик боштондук кыймыл болгон
толық қатысқан. Экинчи этап? Екінші фазасы 20 жылдан баштап 24 жылға чейин бұл кулоо мезгили. Анткени себеби басмачылар уже соғыштан чарчады. Совет бийлиги уже чыңала баштады. Керек болсо Михаил Васильевич Фрунзенин келиши менен толук басмачылардын атчандар отряддарын түзүп, басмачыларга каршы коюу тактикасын колдонуу менен бүтүндөй совет басмачылардын катарына согушуп аткан теги мужахеттердин бардыгын совет бийлигине өткөрүүгө аракет кылды. Бул экинчи фазасы да. Мен ушундай деп бердим. Экинчи фазасы бул локалдык көтөрүлүш. Падение. Ал эми тиги Өзбекстанда айтып атпайбы, 32 жылга чейин улуттук боштондук кыймыл деп. Экинчи этап эки этап менен караган болот да. Экинчи этап бул таптакыр биринчи этап менен таптакыр немеси жок да, мааниси окшошпойт. Көтөргөн мүдөөсү да башка, максаты дагы башка. Таптакыр башка максаты дагы башка. Согуштук тактикалары дагы башка. Масштабы да башка. Мына мисалы биринчиси масштабтуу болгон да. Биринчи масштабтуу болгон. Мисалы биринчи масштабта теге советтик тарыхнамада Поляков, Чугуновдун, теге Куниндин, теге Абылгазиевдин китептеринде 15 миңдин тегерегинде, мына советтик тарыхчылар өздөрү айтып атат. 15 миңдин тегерегинде басмачылар бар деп атат. Ар бирин көрсөткөн, ар бир сандарын көрсөткөн. Ал эми теге өзбекстандык тарыхчылар болсо, муну 50 миңге жеткирди. 50 миңге жеткирди. Артынан элчигенин колун айтып атат да, аскерин айтып атат. Ал эми Баймырза Хайт, профессор Хаймырга 70 миңге жеткирди. Сиздин болжолганча? Менин оюмча, ошол Өзбекстандын тарыхчылары тууралуу айтат, 50 миңдин тегерегинде болсо керек. 50 миң тегерегинде болсо керек. Биринчи этаптагы эми. Биринчи этапта карасаңыз, эми ушуларды карасаңыз, Айбек мырза, ушуларды бандиттердин тобу деп атасак болобу 52 миңде? Атасак болобу ушу бандиттер, каракчыларды атасак болобу? Болбойт да. Албетте. Аларды 3 жыл бою, мына 18 жылдан баштап 1920 жылга чейин эл багып турду да. Эл багып турду. Аны акча каяктан келет? Аларда мүдөө болду. Көтөргөн туусу бар. Аларда көтөргөн туусу бар. Түркистан түркистандыктар үчүн. Түркистанды азатка чыгарыш керек. Түркистанга эркиндик. Биз өзүбүзчө мамлекет болобуз деген идея өтө күчтүү болгон. Анткени себеби падыша өкмөтү дагы, Керенскийдин өкмөтү дагы эч качан мындай мүмкүнчүлүк түзүп берген эмес. Керенскийдин өкмөтү да большевиктер өздөрү түзүп берип атат. Ошондой өкмөт өз алдынча мамлекет кургула деп өзү башында тиги декларацияда көрсөтүп атат. Ошого шыктанышкан да? Ошого шыктанып, анан кийин көтөрүлүп атышпайбы? Куралдуу көтөрүлүшкө чыгып атат. Мындай караганда масштабын карасаңыз, Ферган өрөөнү камтып атат. Ал жердеги теге советтик тарыхчылар да айтып атат, советтик историографияда да айтып атат, Өзбекстан тарыхчыларда да, архивде да маалыматтар бар, бардыгы архивде маалыматтар бар. Башында улуттук боштондук кыймыл болгондугун бардыгы жазып атышат. Керек болсо эч ким танбайт аны. Эч ким китепти берсеңиз, керек болсо мынакей мен архивден алып келдим, мынакей карасаңызчы. Керек болсо Түркистан аткаруу комитетинин борбордук аткаруу комитетинин төрагалары большевик мусулман азыр большевик мусулман Атабаев, Атабаев, Назир Туракулов, Хидралиев өздөрү Түрк ЦИКтен, Түрк АССР-ын 18 жылы түзүлгөн, 24 жылга чейин жашаган. Ошолордун төрагалары өздөрү айтып атат, мына китепте бар. Отчетунда, себеби Атабаев Түркистан комиссиясынын төрагасы болгон. Ал ошол басмачылыкты иликтеп 1922 жылы Ферганадагы партиялык пленумда отчетун берген. Ошол айтып атат, басмачылардын кыймылы башталышында улуттук боштондук кыймыл болгон, элдик кыймыл болгон, эл катышты деп өз коммунисттер Түркистан АССР-нын тиги жетекчилери өздөрү айтып атат. Ошол айткан үчүн 38 жыл барды атылып кетти. Репрессияланып кетти. Мына докладтарында ушул китепте бар. Назар Туракулов да айтып атат. Фергана өрөөнүндө 18 жылдан баштап 20 жылга чейин эч кандай коммунисттик партиянын большевиктердин саясат жүргөн эмес. Бийлик шура исламчылардын, улама исламчылардын, академисттердин колунда болгон. Эл да ошолордун таасиринде болгон. Эл да ошонун таасиринде болгон. Анткени элдин жашоо образы бул ислам болгон. Исламдан башка жашоо образды падышалык өкмөт дагы берген эмес. Алар эркиндикти кармаган, исламга алар тоскоолдук кылган эмес.
Керенскийдин бийлиги дагы исламга тоскоолдук кылган эмес. Ошон үчүн алар эркин жашаган, исламдын жашоо образы, вакуфтар алардын жашоо турмушундагы алар социалдык маселесин шешип берет. Вакуфтардын ролу өтө чоң. Себеби ал учурда эч кандай ага альтернативдүү түрдө светтик идеология болгон эмес. Алардын жашоо образы, кылымдар бою жашоо образы болуп келген да. Ошон үчүн булар ошол исламчыларды колдоп чыкты. Анткени себеби февраль революциясы бул демократиялык процесстерди баштап койду деп айтып атат да. Демек калың масан деле ошол учурда большевиктердин идеологиясы анча сиңе бербеген да. Анда сиңе берген. Ошон үчүн элдер катышып атат. Аны качан Михаил Васильевич Фрунзенин келиши менен анан кийин теги тактикасын өзгөрттү. Теги басмачыларга каршы, мисалы Мойдунга каршы Курманжан Даткандын балдары Кадырбек Камчыбековду, Жамшитбек Карабековду каршы койду. Кадырлуу кишилерди, кадырлуу кишилерди, атчандарды кошу. Кийин болсо теги 26-жылдарда болсо Кадырбек Орозбековду каршы койду. Теги ади басмачыга мына ошентип кыргыздарды кыргыздарга, өзбектерди өзбек улутундагы өзбектерге каршы коюп туруп ушул тактика менен теги басмачылык кыймыл талкуулашты. Экинчи этап, бул биринчи этапты бүттүк. Биринчи этапты көрдүңүз масштабы. Ошо экинчи этапка бир суроом айтып коеюн ошондо болмаса. Демек жанагы эл арасында менин чоң энем мисалы 1906-жылкы эле да ал басмачылык кыймыл учурунда өспүрүм кыз болсо керек. Ошол көп эскертчү экен. Мен көрүп калдым. Чоң энем 96-жылы өттү да. Бизди апам ушул бетиме көө сүйкөп, анан чачымы жайып чуркатып ийет эле басмачылар келатат деп жүккө кошуп жийип коет эле дегендей окуяларды айтчу экен да. Эл корко баштаган учур кайсы этабында? Эл корко баштаган учур ушул экинчи этап. Экинчи этап. Советтик тарыхчылардагы баягы басмачылардын талап тоноосун ошолар ссылка жасаган, экинчи этапка ссылка жасаган. Биринчи этапта андай талап тоноо болгон эмес. Талап тоногондорду, себеби басмачылардын кыймылынын ичинде ар кандай категориядагы адамдар болгон. Негизги уран Түркистанды боштондукка чыгаруу, Түркистанды эркиндикке чыгаруу деген кыймылдын негизги ураны болсо, анын ичинде мекенчилер дагы болгон, патриоттор дагы болгон, анын ичинде андан кийин анын ичинде мошенниктер дагы болгон, уурлар дагы болгон, анын ичинде каракчылар дагы болгон, түрмөдөн чыккан каракчылар болгон, толтура кырдаалдан пайдаланып, ошо кырдаалдан пайдаланып, революцияда мародерлор теги революция жасап атса, мародерлор магазин тонуп аттты го. Ошондой кеп деле баштан өткөрбөдүк. Андан кийин теги Мадамбек стратег, согуштук стратег, аябай тажрыйбалуу, андан кийин өтө полководец, мындай бир мекенчил киши болгон Мадамбек. Ошондой элди тоногон корбашлардын бардыгын ордуна атып таштаган. Бул архив маалыматтарда бар, мынанда бар. Демек башында эреже бир мемлекеттик ишкен экен, күчтүү болгон. Тартип катуу болгон. Кимде ким ошол элди тоной турган болсо, себеби эл деле тоното турган бир мындай бир неме иштер жасаган эмес. Эл өзү колдоп берип атса. Басмачылар 3 жыл багып атсалар, 3 жыл моралдык жактан, каржылык жактан жардам берип атса, неге тономогон эле? Бирок чыккан ичинде. Чыккан. Анан кийин Мадамбек бир гана кыргыздарды эмес, орустар тоногондук үчүн дагы, орустарды тоногондук үчүн дагы, орустардын айыл кыштактарына кол салган басмачыларды дагы жазалаган. Мисалы Калкожону өзү уйгур, а Мадамбекти көпчүлүгү кыпчак деп жүрөт. Көпчүлүгү кыргыз деп жүрөт. Бул түрк. Мен аны не Фергана түрктөрдөн экен да? Маргалаң түрктөрдөн. Маргалаң түрктөрдөн мен аны дагы ошо Фергана түрктөрүбүз деген эл жашайт эмеспи? Аны tiги көптө кыргыздар болсо кыргыз деп жазып жүрүшөт. Кыргыз эмес. Аны кыпчак деп жазып жүрүшөт көпчүлүк журналисттер. Кыпчак эмес, ал түрк. Анын тиги неберелери менен мен байланышым бар, байлашып эле сүйлөшүп эле жүрөбүз конференцияларда. Мадамбек Калкожону мисалы кандай жазалаган? Билесиңер да. Калкожону тиги адабиятта эле жазып койду. Эшекке атка ой, эшекке тескери мингизип алып туруп жазалаган. Демек ошо тарыхый факт, Тарыхый факт. Тартип катуу болгон биринчи этапта. Талап тоноо болгон эмес биринчи этапта. Керек болсо өздөрү тоногон тиги дашнактар. Билесиз да, Кокон автономиясы талкалаганда Перефелевдин жетекчилиги астындагы тиги Коконго келген Кокондун операциясына бүт дашнактар катышкан. Дашнактар бул кызыл армия. Кызыл армия, дружина, армия эмес, дружина. Атай ыктыярлуу түрдө кирген, элди кошун. Тиги тонун жамынып алып, кызыл армиянын тонун жамынып алып туруп, тиги Коконду 3 күн өрттөгөн. Кандуу булон түшкөн. 10 миңден ашык, ал өзбектер жазып эле жүрөт, өзбек таштар. 10 миңден ашык кыргын болгон, 10 миңден ашык жергиликтүү калып кырылган. Анан тынчатабы, анан ушу кырып атса тынчатабы? Эл көрүп атат да, тиги кызыл армиянын ким экендигин көрүп атат. Совет бийлиги ким экенин көрүп элек, Совет бийлигинин жемишин көрүп элек алар только эле кыргынды, террорду көрүп атат элдер. Бул башында да, орно элек, аны большевигим, меньшевигим, социал-демократтыгым, эсеригим билген эмес, ал антирусских деген ушундай бир уран болгон. Антирусских деген уранын алдында
Түркистанды эркиндикке чыгаруу мындай мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мындай тарыхта болгон эмес. Мына бир шанс келип атат бизге. Мүмкүнчүлүк келип атат. Ушуну колдонуп калалы. Түркистанды өз эркиндикке алып чыгалы. Түркистанды өзүнчө мамлекет кылалы деген. Ушундай чакырыктар менен эл колдогон аны. Себеби аябай жабыркаган да падыша өкмөтүнө. Жакшы жактарын айттыңыз. 16 жылкы көтөрүлүштү көрдү. 16 көтөрүлүш бир эле биякта болгон жок да, бул жакта дагы болду да. Көтөрүлүштү болду. Аны салыктар кыйнап жиберди, запкысын аябай тартты да. Андан кийин мына эсер таркагандай да, падыша өкмөт таркаганда аябай сүйүнүштү. Башкаруу формасы, монархиялык башкаруу формасы өзгөрүп, республикага өтүп атышпайбы? Эгемендикке жетебиз, өз алдынча болобуз деген идея өтө күчтүү болгон. Ал идеяны көптөгөн мисалы тарыхчылар айтып жүрүшөт. Тиги Кокон автономиясынын талкаланышы менен башталды деп. Андай эмес. Демек жана 14-жылда айтып атсаңыз, 14 жылдан бери башталган. 14 жылда башталган. Латенттик форма деп коет конфликтологияда. Латенттик формада 14 жылда 15 жылда башталган. Ал эми ачыкка чыгуусу латенттик мындай жашыруун көтөрүлүштөр. Жашыруу көтөрүлүштөр ошондо эле башталган. Ал эми мында ачыкка чыгуусу 1918-жыл февралда эмес. 1917 жылы апрелде эле башталган. Апрелде мусулмандардын биринчи курултайы өткөрүлүп, Шура Ислам партиясы түзүлүп, Шура Ислам партиясы бул жадиттердин кыймылынын партиясы да. Жадиттер булар исламды азыркы сөз менен айтканда модернизациялоочу кыймыл. Жаңыча көзгө светтик, жаңы билимди алып келип айкалыштырып, модернизациялоону талап деген максат кылган уюмда. Ошолор биринчи жолу курултай уюштуруп, Керенскийдин Түркистандагы өкмөтүнө биринчи жолу сунуш кылышты. Биз Түркистан федерал парламенттик башкаруунун формасында Россиянын федерациясында өзүнчө автономдуу республика болуп кирүүнү каалап атабыз деген маанеде немеде эле башталган булар, апрелде эле башталган. Бул идеясы, Шура исламдын идеясы кадемистерге жаккан жок. Кадемистер бул уламчылар. Уламчылар деген бул модернизацияны каалабайт. Бул мурдагы Кокон хандыгын кайрадан калтыруучу консерваторлор. Консервативдүү көз арасындагы кишилер. Басмачылардын баары консерватор болгон. Динчилдер болгон. Экөө тең ушу келишпей атып, анан кийин 15 ноябрда учредительдик чогулушу болмок. Ошол учредительдик чогулушка жетпей калышты да булар. Булар ушу делегаттар жиберебиз деп эле бири-бири менен талашып тартышып отуруп эле большевиктердин кандай бийликке келип калганын билбей калышты булар. Анан кийин большевиктер да сунуш кылып көрүштү. Түркистанды чогуу башкаралы деп 15-3 курултайында. Өздөрүнүн моделин сунушташты. Түркистанды чогуу башкаралы. Түркистан бул биздики. Сен 5% түзөсүңөр. Биз 95% түздүк. Мына өмүр бою падышага баш ийип келдик. Мына бизге мүмкүнчүлүк бергиле, биз деле башкаралы деген идеяны социал-демократтарга да айтты. Анан 15 теге немеде ноябрда большевиктерге да сунуш кылды. Большевиктер эмне кылды? Большевиктер 15 ноябрда өздөрүнүн жумушчу жана солдаттар депутаттар советин уюштуруп туруп, болгону 15 эле адам түзгөн эл комиссарлар советин түздү. Эл комиссарлар советинде 8 орун большевиктерге, 7 орун меньшевиктерге тегеде. Солчул социал-демократтарга берди дагы. Край Муссоветтин мусулмандардын советине, мусулмандардын партияларына бир да орун берген жок да. Азыркыча айтканда шок болду да. Тиги немелерчи жергиликтүү апрелден бери келет да, тынбай өздөрү проекттерди сунуш кылып атат. Түркистанды кантип башкарыш керек деген. Андан кийин чыдабай 26 ноябрда Кокон автономиясы түзүп атышпайбы? Анан арты кандуу болгон менен. Анан акыры кандуу менен бүттү да. Анан кийин ошодо дагы шылдыңдап атпайбы Терки Колесов деген эл комиссарлар советинин төрагасы. Силерди киргизели дедик эле. Бирок бирөөңөрдө да бир большевик эмес экенсиңер. Баардыгыңар социал-демократтарды колдойт экенсиңер. Бириңерде киргизгенге акыбыз жок биздин деп шылдыңдап бирин да киргизбей койду да. Анан кийин теги Ташкентте эмес саясат кайнап атат ал жерде. Анан кийин Кокондо булардын таасири күчтүү Ферганада. Анан Ферганага келишип туруп, анан кийин Кокондо анан кийин 4-чү курултай уюштуруп туруп, анан кийин Кокон автономиясы түзүп атышпайбы? Кокон автономиясында дагы ичинде дагы уламачылар менен жадиттер тынбай тиги бийлик талашып, каршыланышып отуруп, анан кийин тиги ноябрда түзүлдү Кокон автономиясы. Январь айында дагы ичинде төңкөрүш жасады. Өздөрүнүн ичинде төңкөрүш жасады дагы. Мурда жадиттер Туран партиясында Тынышбаев эле, кийин Чокоевди алып келишти. Анан Чокоевда жакпай калыш, анан акырынан кийин Кичи Кергеш өзү басып алды бийликти. Кичи Кергеш деген бул уламалар. Баягы консервативдер баягы. Биз эч кандай Россия кошулбайбыз, эч кандай федерация дегенди биз билбейбиз. Биз Кокон хандыгын кайра калыбына келтиребиз деген
кичигергешке өттү. Мына ушул ошондо анан кийин большевиктер анан кийин кичигергеш келгенде анан кийин кичигергеш келгенден кийин анан уламаларга таптакыр жакпайт эле большевиктерчи. Жадиттер менен сүйлөшсө болот эле. Жадиттер менен. Алар прогрессивдүү күчтөр. Алар прогрессивдүү күчтөр. Ал уже уламалар келгенден кийин, теги консерваторлор келгенден кийин буларды кандай жол менен болсо да талкылап жок кылыш керек деген чечимге келиштирип, анан кийин Перефилевдин аскерин алып келип талкылап атпайбы. Анан кийин анан өрт алып анан Фергана өрөөнү. Себеби эл даяр турат да. Элди даярдап койду, теги апрелден бери элди даярдап койду да. Анан кийин жалпы элди кыймыл болуп чыгып кетип атат. Саясий акыбал кандай болгонун, саясий оюндар кандай болгонун аябай жакшы түшүндүрүп бердиңиз да. Анан жанагы экинчи этабындагы элге жек көрүмдүү болуп калган. Талап тоноолорду да айтып берсеңиз, ошо архивде эмне материалдар бар экен? Элге экинчи этабындагы биз эми тарыхчылардын көпчүлүгү, анан кийин айрым журналисттер, айрым баягы ошо басмачылык кыймылга кызыккандардын бир дилетанттык көз караштары бар да, баары бир казанга салып алып кайнатып берет да, басмачылар тиги теме болгон, боштондук кыймылдын тиги баатырлары болгон, буларды баатыр дешибиз керек, анан кийин улуттун каймагы дешибиз керек деп андай эмес. Биринчи этабы эмишерден бөлүнүп, биринчи этабы, экинчи этабы деп эмнеге бөлөбүз? Экинчи этап, биринчи этап бөлгөнүн себеби уже саясий кырдаал өзгөрүп атат. Басмачылардын талаптары да өзгөрүп атат. Бирок советтик тарыхчылар көз карашы да өзгөрүп атат. Коомдун көз карашы да өзгөрүп атат. Анткени себеби 1924-жылдан баштап Түркистанда азчылыкты түзгөн мамлекеттердин баардыгы улуттук статусун алып атышат. 1924-жылда теги неме алып атат, Кыргызстан алып атат, Өзбекстан алып атат. Уже басмачыларды Түркистанды боштондукка чыгаруу деген кыймылдын актуалдуулугу жоголду да. Ураны да жарабай калды. Уран да жарабай калды уже. Уран да жарабай калды. Масштабы да азайды уже. Мурда 52 миңдин терегинде болуп атса, мына менде маалыматтар бар. Ашып барса 400-500 тегерегинде эле басмачылар калды. Анан жана сиз айткандай майда топторго бөлүнүп баштады. Майда. Анан кийин анын мунун локациясы дагы өзгөрдү. Мурда биринчи бөлүгүндө, биринчи этабында согуш Фергана өрөөнүндө жүрүп атса, чоң аймакты камтып атса, бүт контроль кылып атса, экинчи этабында уже теги Кашкарды туруп алышып, Кашкарга өтүп алышып, Кашкар тарапка качып өтүп кетет. Кайрадан кетишет, кол салышат, кайрадан чыгып кетишет, кайрадан киришет, кайрадан кол салышат. Теги немеде мындай бир партизандык согуштун неме тактикасын өзгөртүштү да. Эмнеге согушуп атат алар? Алар теги өткөндө бир тарыхчы айтып атпайбы? Алар жылаңач баатырлар болгон. Жок, жылаңач баатыр болгон эмес. Алардын баардыгы байлар болгон. Жанибек Казын окуат укмуш болгон. Өзгөндөгү эң бай болгон. Теги неме Кайпаңсат өзгөндөгү эң бай адам болгон. Теги өзгөндөгү мунараны ошол курган, кулап калганда, өзүнүн каражатын эсебинен курган. Теги реставрация кылдырган. Теги Алайдагы Ади өтө көп Алайдын байы болгон. Малдуу киши болгон. Теги Айтмерек, Алайкудан чыккан Айтмерек, ал дагы бай болгон. Каракулжадагы Осмон басмачы, ал дагы бай болгон. Жылаңач баатыр деп атпайбы өткөндө, ал туура эмес. Алардын байлыгын баардыгы бул жерде калып кетип атпайбы? Булардын байлыгын баардыгын конфискация кылып атат теги совет өкмөтү. Демек, кийинки этабында уже жеке кызыкчылык болуп калды. Мүлктүк кызыкчылык деген бар да, экономикалык кызыкчылык деген бар. Андан эң башкысы булардагы дагы деле эркиндикти жогору койгон. Экинчи чоң дагы бир баалуулук бар. Бул баалуулук Фергана, Кашкар соода жолуна көзөмөл кылыш керек. Соода жолуна көзөмөл. Анткени булар соодагер болгон. Булар соодагер болгон. Ошондо контрабандист деп аткан. Экинчи этапта аларды эч кандай Түркистанды боштондукка чыгаруу, түркистандыктарды эркиндикке чыгаруу, элин эркиндикке чыгаруу деген идеянын актуалдуулугу жоголгон. Алардын экинчи этапта только соода жолун көзөмөлгө алуу. Колдоо да азайды да, жок. Колдоо да азайды. Мына мисалы бир кызык нерсени айтып берейин. Парпи Корбашынын Парпи Корбашы бар. Бир Парпи Корбашы теги Базаргондук, ал өлгөн, 21-жылы өлгөн. Экинчи Парпи Корбашы теги Азаттык деген Аким Өзгөнүн атасы. Ооба. Ал теги Түркияда 69 жыл өлгөн. Анын эскерүүсү бар. Эскерүүсүн Тайыр Өзгөн деген баласы жазган түрк тилинде. Аны биздин теги окумуштуу PhD докторант Дастанбек Разагулу деген которгон. Түркистандан Түркияга деген которгон. Ошол Парпи жазып атат. Кыргыз тилинде азыр которуп койду. Айтып атат. Парпи мен дейт, соодагермин дейт.
мен дейді боштондық қимылды башқардым дейді екінші этапта дейді. Бірақ ел бізді қолдабай қалды дейді. Біз бардығымыз дейді еме көшіп кеттік дейді. Қашқарға дейді. Қашқарға көшіп кеттік дейді. Қашқарға тұрып алып, Қашқарға тұрып дейді. Айырға чыдаған жоқпыз дейді. Себебі біздің бардық мал мүліктер осы жақта қалған дейді. Осыларды алып шығып кетішіміз керек дейді. Алып шығып кетіш үшін сөз түрде пограничтермен қалышымыз керек. Соғысымыз керек. Пограничтерге қол салышымыз керек. Аларды жоқ қылыш керек. Жолды елешіміз керек дейді. Себебі сода біздің жашоо бұлағымыз дейді. Сода. Парпе келіп, өзі айтып отады. Өзім келдім дейді. Қарызым өндіргені келдім дейді. Өзгөндүк та теге. Өзгөндүк. Қарызым өндіргені келдім дейді. Қарызым өндіргені келсем дейді. Мені қармап алышты дейді. Кешегілі Мажахет дейді. Мен жанымда жүрген туғандары Мажахет мені қармап алып, Совет өкіметі тапшырағы байлап алды дейді мені дейді. Анан қарызымы дағы үмітімі үзіп дейді. Анан түніменен қашып шығып кеттім дейді. Анан дейді. Қашып шығып кеттім дейді. Ошол санап беріп атат ошол. Менің қолымда 50-60 Мажахетім бар. Алар өздері ешқашан басмачы деп айтқан емес. Менің қолымда 50-60 аскерім бар. Адинің қолында 50-60 аскері бар. Адин айтып отады. Ади тыныш жатқан жерінен эле апарып алай қамап қойып тұр дейді. Эми өзгөнгө апарып қамап қойып, ошқап келіп қамап қойып тұр дейді. Ади дейді, 10 күндө ачарчылык жарыялап тұр дейді. Ошол кезде, ошол кезде биз ачарчылыкты азыр 90-жылы демократиядан кийин көрүп атпайбыз, протест. Ошо неме кылган үчүн, тиги неме кылган үчүн, камаган үчүн ачкачылык 10 күн ачарчылык жарыялап, кийин келип мага айтып берди дейт. 10 күн ачарчылык жарыяладым дейт. 10 күн ачарчылык жарыялап, анан кийин тиги түрмөдөн көпчүлүгүн өлтүрүп, магазиндерди өрттөп, ошолдо шаарда көп социалдык объекттерди өрттөп, анан кийин тиги барып Парпе кошулуп атпайбы? Аны айтып берип атат. Аябай кызыктуу маалыматтар бар тиги Парпенин эскерүүсүндө. Тиги Айтмеректе дейт, бир 10-15 адам бар дейт. Казыда дейт, Казы Жаныбек Казы. Жаныбек Казыда бир 100дөй бар дейт. Мындай эсептесең, баарын эсепке алып атат да Парпе курулбашы. Ашып барса бир 300-дүн тегерегинде эле Мажахеттер эсептеп атат. Парпе курулбашы. Ошол экинчи этабында калып калган. Экинчи этабында калып калгандар, күчтөр, ооба, күчтөр экинчи этабында калып калгандар. Парпенин мисалы эскерүүсүндө эч качан ал өзү эле мойнуна алып атат. Биринчи этаптагы баягы мурда биринчи согуш деп коеталар. Биринчи согуштагы ураныбыздын күчү кетти дейт, мааниси жоголду дейт. Анткени себеби өздөрү түшүнгөн экен. Улуттук боштондук кыймылды ким чечет? Эл чечет да. Элдин баардыгы Совет өкмөтү өтүп атпайбы? Алар өздөрү эле калып атат. Экинчи этапта кыскасын айтканда буларды улуттук боштондук кыймыл деп атоого болбойт. Таптакыр болбойт. Дагы бир маселе, дагы бир кызыктуу маалыматтар. Түркиядагы Али Бадамчы деген журналист бар. 3 томдук китеби бар. Ошол жерде ал Көршерматтан интервью алган. Ал айтып атат. Али Бадамчы айтып атат. Көршерматтан интервью алдым дейт. Анан мен сурадым дейт Көршерматтан. Шер Мухаммедтин карасаң эскерүүсүн. Ал эскерүү биздин УКМКнын архивинде дагы, тиги Ташкентте дагы эч жерде жок мындай эскерүүлөрчү. Алар только ошол журналисттердин эскерүүсүлөрүн гана окушубуз керек да биз. Ал айтып атат дейт, тиги эч качан мен Мадамбекти өлтүргөн эмесмин. Тиги Совет тарыхтамада айтып атпайбы, тиги Көршермат өлтүргөн деп. Мен өлтүргөн эмесмин. Эч кандай өлүмгө тийишеси жок. Өлүмгө мен керек болсо ал менин кудаам болгон. Аны Зиновьев өлтүргөн, мага төңкөп койду деп атат. Ошондой деген маалыматтарды айтат. Анан дагы бир кызык маалыматтар бар да. Өтө көп маалыматтар бар. Мен ошону эң орчундусун айтып берейин. Көршермат айтып атат. Көршерматты интервью алып атпайбы? Көршермат айтып атат. Мен дейт, ак босогодон дейт. Себеби дейт, Фергана өрөөндөгү коммунисттер баарын ээлеп алды дейт. Күчүбүз азайып калды дейт, күчүбүз кетип калды дейт. Фрузена эмеси дейт. Анан ошон үчүн биз тоого сүрүлдүк дейт. Тоодогу биздин таянычыбыз тоолук басмачылар дейт, тоолук кыргыздар дейт. Жаныбек Казыга жолуктум дейт. Анан кайра келе айтып, анан Мойдунга жолуктум дейт. Мойдундун үйүнө келсем дейт, Мойдун бегем ноокаттык найман. Мойдун үйүнө келсем, Мойдун жок экен дейт. Бирок кагыран күйгүмдө келдим дейт, бирок таанылык кийинип алдым дейт. Көршермат айтып атат. Көршермат деген бул Мадамбектен кийин лашкар башы, бүт тиги басмачылардын башчысы. Келсем дейт, немени Мойдунбектин апасы Курбан Датка деп, Курбан Датка бир атчан бирөө менен урушуп атыптыр дейт, атчан адам менен урушуп атыптыр дейт. Анан секин басып барып уктум дейт. Уксам мындай деп атат дейт. Тиги атчанды тааныдым дейт. Атчан бул коммунист Таракулов экен дейт. Коммунист Таракулов бул Түркстан Борбор комитетинин төрагасы да.
как раз сол дебеле Мойдунбекти кармаганы барган да. Мойдунбекти кармаганы барган. Мынакей. Бала мынакей. Төрөкулов Назир. Бакшы. Ушул киши экен дейт. Ал не деп атат дейт? Ал мындай деп атат дейт. Мойдунга айтканын кайтсын. Биз ага бийлик беребиз. Жакында кыргыз өзүнчө мамлекет болот. Ошол кыргыз мамлекеттин башчылыгына биз Мойдунду коебуз. Коммунисттерге өтсүн. Бизге жардам берсин. Эмнеге өзбектерди колдоп атасыңар? Өзбек басмачыларын колдоп атасыңар. Өзбек басмачылары жакында жок болот. Сүйлөп атат дейт. Андан кийин курбу теге неме айтты дейт. Мойдунбектин апасы айтты дейт. Капырсыңар силер. Биз өзбек менен кыргыз бир тууганбыз. Кеткиле, биз жакында Түркистан мамлекетин курабыз. 21-жылы, 21-жылы айтып атат. 21-жылы себеби кармалган, Мойдун кармаларын алдыда да. Деп айдап жиберди атчанды дейт. Андан кийин дейт, мен дейт, карап отурсам Мойдунбек келди дейт. Ана Мойдунбек менен андан кийин кыргыз да. Мойдунбек менен андан кийин апасынын сөздөрүн айттым дейт. Апаңыз сизге караганда патриот экен. Сизге караганда духу чоң экен. Деп апасын мага жагып калды дейт. Мойдунбектин апасы мага жагып калды. Жагып калып туруп дейт. Жагып калды дагы дейт. Анан дейт. Кызын сурадым дейт. Менин иним бар, Нурмухаммедбек, алда чоң басмачы да. Нурмухаммедбекке менин кызымды бергин деп туруп, анан куда түшүп дейт, согуш маалында куда түшүп, Мойдунбектин кызын алып кеттим дейт. Куда болдум дейт. Андан кийин азыр теге 69-жылы Шер Мухаммед Аданада өлүп атат. Ал эми Нурмухаммед болсо, ал 76-жылы өлүп атат. Демек Түркияда жүргөндө алып койгон маек экен да бул, э? Түркияда алып жүргөн маек. Демек Нурмухаммедбек менен Мойдунбек экөө куда болуп атат. Шер Мухаммедбек менен Мойдунбек куда болуп атат. Инисин алып берип атат. Бүгүнкү күнү анын инелери, анан теге Нурмухаммедбектин неберелери бүгүн Америкада Нью-Джерси штатында жашашат бүгүнкү күнү. Демек тарыхый булакта ушундайлар бар да, муну куда болгондугун, анын балдары азыркы биздин Мойдунду теге бандит, каракчы деп жүргөн Мойдундун апасы ушундай сөздөрдү айтып атат. Демек апасы ошентип айтып аткандан кийин Мойдунбекте дагы ошондой идеялар болгон да. Түркистанды боштондукка чыгарыш керек деген идея болгон. Күбөлөрдүн көзү менен дагы кызыктуу да. Фрагменттерин толуктап айталарчы. Жанагы айтып кетпедимби? Тигили Түркмөнстанда Жунайт хан, анан Тажикстанда тигили Ибраимбек дегенде Ферганада Мадамбек болот атпайбы? Мадамбек. Эми архивтерди казып, изилдеп жүрөсүз, ушул кыргыздардын ролун айтып бериңиз. Кандай жакшы суроо болду. Биринчи баскычында. Биринчи баскычында кыргыздардын катышуусу мындай кызыктуу да. Мен мындай бир маселеге көңүл бурдум да, ошол кокондогу саясий процесстерге кыргыздар катыштыбы экен деп. Жалпы кыргыздар ушул саясий процесстерге катыштыбы? Теги 18-17, 18 жылда саясий процесс катыштыбы деп кызыгып көрдүм да. 3-чү курултайына сентябрда 17-жылы сентябрда Койбагаров деген Жети Суудан жадид өкүлү барып катышыптыр. Кыргыз муну Аида Кубатова Илимдер академиясында иштейт. Ошол өзүнүн жадид кыймылдар боюнча, Кыргызстанда жадид кыймылдар боюнча китеби чыккан. Ошол жазып чыкты. Мен архивден алып чыктым. Мусулмандардын 4-чү курултайына Кокон автономиясынын түзүлүшүнө Оштон Алымбек Татканын небереси Жамшитбек Карабеков барып катышыптыр. Алда орус тилин мыкты билген, өз доорунун билимдүү кишиси болгон да. Жамшитбек Карабековду Ювачев деген немеси теге орус падышачылык учурунда ал жазган 1902 жылдары теге немеге келди деп, Мадыга келди, немеден келди деп, Казандан келди деп. Орус Тузем мектебинде окуган, орус тилин мыкты билген, Казанда окуп келген. Келери менен эле Ош уездинде билим берүү башкармалыгын башкарган. Ферган өрөөндөгү кадыр барктуу, абройлуу кишилерден болгон. Аны Кокон хандыгына алар чакырып атат. Демек ошол киши катышып атат деген. Катышып атат, бул киши катышып атат. Андан сырткары теге Дастанбек Разагулу деген жигит теге Түркияда иштейт. Ал дагы бирөөнү тапты. Төлөйкөн деген айыл бар ошто. Ошол жерден Матис Кары деген дагы бир
жадиттин өкүлү болсо керек, ал дагы барып катышкандыгы жөнүндө маалыматтар берип атат да. Бул да ырасталды. Бул дагы ырасталды. Кыргыздар белгисиз эле кыргыздар катыштыбы, катышпадыбы деген. Анан мен ошол китепке ошону киргиздим, Жамшитбек Карабековду киргиздим. Ал ошол жерге барып, мынакей ошол жерге барып, тиги өкмөттүн курамына кирип атат Жамшитбек Карабеков. Эми бул эми айрым эле адамдар катышып атат да, маселе туулуп атат. Чындыгында түштүктөгү кыргыздар Кокон автономиясын чындыгында колдогонбу деген маселе болуп атат да. Колдогонбу? Ушул боюнча маалыматтар болду эле кыргыздарда. Ошол саясий процесстер кыргыздар катыштыбы деген маселе бар да. Катыштыбы деген маселеде ошол бирин серин эле ушундай лидерлер катышып атат. А бирок кыргыздардын бул басмачылыкка кыймылга катышуусунун мотиви эч кандай динге байланыштуу эмес экендиги мына жерде Атабаев көрсөтүп атат. Мына жерде көрсөтүп атат. Кыргыздардын катышуусунун негизги басмачылык кыймылга катышуусунун негизги себеби өзбек конкрет көрсөтүп атат. Өзбек элдеринин чыгуусунун себеби Кокон хандыгын кайрана калыбына келтириш керек эле. Кокон хандыгы талкалангандан кийин алар көтөрүлүп чыгып атат, аларда почва даяр эле. А кыргыздардыкы болсо бул окуяга катыштыгы эч кандай исламга байланыштуу эмес, кыргыздардын катышуусу жер маселесине байлап атат. Себеби 16 жылга көтөрүлүштүү жер маселеси болуп атпайбы? Ошол эле 16-чы, 17-чи, 15-чи жылдардагы түштүктөгү кыргыздардын жерлерине, кыпчактардын жерлерине, түрктөрдүн жерлери, көчмөн элдердин жерлеринин көпчүлүгүн орус кыштактары пайда болгон. Переселенский комиссия именно кыргыздар тиги тоого көчкөн маалда бүт кыргыздын жерлерин шайлоо кеткенде кыштап алып атат. Куршапта, Өзгөндө, Көк Ар төрөндө, Аксы районунда, Аксыда ушул суулуу жакшы жерлердин бардыгын кыргыздарды бияктан сүрүп чыгарып орус кыштактарын курганда. Мына ошол кыргыздардын социалдык чыңалуу олтуруп, анан кийин тиги Кокондо башталган көтөрүлүшкө булардын нааразычылыгы жер маселесине байланыштуу басмачыларга кошулгандыгын мына жерде Атабаев жазып атат. Мына жерде мен азыр көрсөтүп берсем болот эле. Ушунун ичинде карасаңыз болот. Атабаев жазган. Кызыктуу экен. Эч кандай динге байланыштуу эмес. Бул 16-жылкы эле көтөрүлүштүн уландысы кыргыздар үчүн деген тиянагын отчетунда берип атат Атабаев. Эч кандай динге байланыштуу эмес. Мен ошол суроону сизге берейин деп аткам да өзүнчөчү. Динге канчалык катыштуу болгон, канчалык жер маселеси Кыргызстан басмачылардын катышуусунун негизги мотиви жер маселеси болгон. Жерге болгон нааразычылык, падыша өкмөтү болгон нааразычылык аябай күчтүү болгон. Аларды бизде советтик мезгилде совет тарыхчылар бизди экиге бөлүп коюп атпайбы? Совет колониалдык доор, анан кийин советтик доор деп. Кайчы менен кесип таштап атат. Анан кийин Кыргызстан неменен совет элинин тарыхы ушул жерден башталган деп. Ал жактан бүт алардын өбөлгөлөрүнүн бардыгы падышалык Россиядан агылып бияка өтүп атпайбы? Жер маселеси 16 жылга 2 жылдагы мурдагы көтөрүлүш 2 жыл мурдагы 16 жылдагы түндүктөгү көтөрүлүш, Жети суудагы көтөрүлүштүн өбөлгөлөрү тиги окуялар бири-бирин улаган окуялар, бири-биринин себептери, натыйжалары бар эле да. Алар да чыңалып отурган, чыңалып өтө күчтүү болгон. А басмачылык Ферганада Кокондо башталганда булар да ошолорго кошулуп кетти да. Булар да ошого кошулуп кетти. Менин оюмча эки топтун, эки улут өкүлдөрүнүн басмачылыкка катышуусунун негизги социалдык, саясий өбөлгөлөрү башка-башка. Башка-башка. Бул аябай бир чоң тема экен. Балким сизден бир убакыт болуп калса, дагы бир кенен бир өңүтүн сүйлөшсөк болот экен да. Азыр ушул архивдеги материалдар боюнча көп айтпай калдыңыз окшойт. Ташкентте биринчиден архивде материалдар. Биринчиден чындыгында биринчи этап боюнча маалыматтардын бардыгы Ташкентте. Анткени себеби Түркистан АСРнын борбору Ташкент болуп турган 1918 жылдан 1924 жылга чейин. Маалымат дегениңизде сүрөт бар. Сүрөттөр бар. Булардын кылмыш иштери бар, сурактары бар да? Жок, сурактары бул УКМКда. Улут коопсуздукта. Булардын кыймыл аракеттери боюнча, булардын чыгышы боюнча, булардын аракеттери, согуштук аракеттери боюнча Ташкенттеги архивде турат. Алардын көбүнчө партиялык кызматкерлердин отчетторунда.
Кызыл армиянын командирлеринин баягындай оперативдүү маалыматтары ошолор бар, стенограммалар. Мынакей карасаңыз, анын ичинде бардыгы бар, стенограммалар. Ошол отчет берип атышат алар. Партиялык чогулуштарда отчет берип атышат. Ошондой эле комиссия иштеген да, басмачылар боюнча. Комиссияны ошол Атабаев жетектеген. Ошол комиссияда бүт иликтеген Фергана өрөөнүндөгү басмачылардын чыгышынын негизги себептерин иликтеген. Ким күнөөлүү? Күнөөнү ошондо. Ошол комиссиянын корутундулары да бар. Бардыгы бар, ошонун баардыгы ичинде бар. Күнөөнү ошондо бүт бардыгын теги эл комиссарлар советине оодарган. Эл комиссарлар совети шалакылык кылган. Биринчиден дашнактарды теги алып келип туруп, теги кызыл армия алып келип тартып туруп, канга бөлөдү Фергананы. Күнөөлүү өздөрү, күнөө ушул эгерде алар ушундай кылбаганда, дашнакты алып келбегенде согуш болбойт эле. Фергана өрөөнүндөгү эч кандай большевиктер жок, солчу эселери ээлеп алган. Алар басмачылар согушуп атканда, согуш мезгилинде бүт айыл кыштактарды өрттөп отурган кызыл армия, анткени себеби кошулуп кетпесин деп. Себеби тынбай кошулуп турган да. Кырып отурган. Комиссиянын корутундусунда көрсөтүлөт. Ошон үчүн элдик боштондук кыймыл болуп чыгып атат. Эмне үчүн элдик боштондук кыймыл дегенге жооп беришкен булар. Эл кошулуп атат деп. Ушул айткан үчүн Төрөкулов дагы Атабаев дагы ушул айткан үчүн, комиссиянын корутундусун чыгарганы үчүн 30 жыл атылган. Мен сизди угуп отуруп, изилдөөлөр жетиштүү эмес экен деп калдым да. Сиз өзүңүз кантип ойлойсуз? Басмачылык кыймыл жөнүндө изилдөө аябай кызыктуу нерселерди айтып бердиңиз. Бул маселе боюнча Өзбекстанда 15тен ашык илимдик кандидаттык диссертациялар корголду. Ичинде докторлук диссертация бар. Ичинде кандидат диссертациялары бар. Бизде болгону 3 эле кандидат диссертация корголду. Мына изилдөөнүн деңгээлин ушу менен аныктасак болот да, параметр ушулда. Түшүнүктүү болот деңиз. Мен биринчи этап боюнча, ал эми экинчи этап боюнча кулактарга каршы, кулакка тартуу, анан кийин коллективизацияга каршы локалдык кыймылдар боюнча теги Ош мамлекеттик университетинин доценти Бөтөнөев Жолдошбек изилдеген, диссертация жактаган, жаңы көз карашта. Экинчиси теги Алтымышева Зухра деген Манас түрк университетинде, ал дагы коллективизация боюнча экинчи этап менен. 3 этап менен, ушул 3 кандидат диссертация менен буларга баа берүү жетишсиз. Жетишсиз албетте. Биринчи этаптын өзүн жетишсиз. Аябай көп жагдайлар бар турбайбы? Карасаңыз, архив деги дагы маалыматтар толтура. Кыргыз эми бул жерде биз бөлүп карашыбыз керек. Теги өзбектеги окумуштуулар алар өздөрүнүн катышуусун, өзбектердин катышуусун көрсөтүп берди. Алар Кокон автономиясын өзбек элинин мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалы катары берип атат. Пайдубалы катары берип атат. Биз ушул жерде бөлүп кетишибиз керек. Мен азыр айтып атпаймынбы? Кыргыздардын ал мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалына катышкан эмес кыргыздар. Кыргыздардын катышуусу башка, жер маселеси. Мына ушуну изилдешибиз керек. Архив ошакта. Экинчи архив УКМКнын архивинде, следственный иштердин бардыгы биздин эле УКМК? Биздин эле Улуттук коомсуздук комитетинин архивинде турат. Эми жана мыйзам кабыл алынып калбадыбы, балким жол ачылып калса? Жол ачылып калса керек, себеби 10 жыл башкарган азыр Атабейит мемориалдык комплексинин директору Болот Абдрахманов агай менен сүйлөшкөндө, ал жерде басмачылардын кыймылы боюнча маалыматтар өтө көп дейт. Мына кече өзүңүз күбө болдуңуз. Кече Болот Абдрахмановдон кийин архивди жетектеген, теги эже дагы айтты, маалыматтар өтө көп деп. Мына ушул жакта алып чыгыш керек. Үчүнчү булак бул баягы Өзбекстанда чыккан монографияларда, мен айтып аткан баягы Түркияда чыккан монографияларды бардыгын которушубуз керек. Али Бадамчинин китебин баарын которушубуз керек. Ошол жерде кыргыздар жөнүндө маалыматтар чыгат, дагы маалыматтар чыгат. Баймырза Хайттын китебин которушубуз керек. Туура. Валидинин китебин которулбай турат ушулардын бардыгы. Ошолорду которулса, ушулардын ичинен дагы маалыматтар чыгат. Бул 3 болду. 4-чү булак бул эл оозундагы легендалар. Эл оозундагы легендаларды мына азыркы тажрыйбалуу журналисттер аябай пайдаланышып, публистикалык жанрда, көркөм жанрда аябай сонун макалалар жазып атат. Тарыхчылар дагы ошо эл оозундагы басмачылар жөнүндөгү архивде жок
эч кандай тиги адабияттарда жок маалыматтардын элдин оозунда аябай көп. Жаныбек Казы боюнча, Айдик Корбашев боюнча, Айтберек боюнча, Кайып Паңсат боюнча өтө элдин оозунда. Себеби кече эле болуп атпайбы окуялар. Ушулардын баардыгын топтошубуз керек. Мына 4-мал. Ушул боюнча мисалы профессор Абдикерим Муратов Мадамбек боюнча аябай сонун китеп жазды. Ооба. Мына элге мына ушул публистикалык, көркөм жанрдагы китептерди көбүрөөк жазыш керек да ушул боюнчачы. Анан элге жетет, анан эл түшүнө баштайт басмачылар ким экендигинчи. Сизге чоң рахмат агай. Атайын убакыт бөлүп ушул биздин студиябызда басмачылык кыймыл тууралуу айтып бердиңиз. Урматтуу Азаттыктын көрөрман угармандары, бүгүн биз Куугунтук курмандыктары подкастында белгилүү тарыхчы, басмачылык кыймыл боюнча архивтерди казып изилдеп жүргөн Талайбек Жаркынбаев менен маек курдук. Биздин подкасттарды YouTube'дагы баракчабыздан, сайтыбыздан көрө аласыздар. Саламатта калыңыздар.